إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Qayradan суроо жооп темабызга киришебиз. Устаз мамлекет арак чыгаруучу заводдорду токтош керек деген жеринде айта өтсөңүз сонун толук болот эле. Эми пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга аракты тыюу салуу өкүмдөрү түшкөндө кесе муна болбойт деп кескин түрдө айтылган эмес. Этабы менен түшкөн. Мисалы, аракты ичкенден кийин акылыңарды жыйнап алганга чейин намазга жолобой тургула. Акылыңарды жыйнап алгандан кийин анан келгиле намазга. Анан бунун пайдасын карасаң зыяны көп. Анан үчүнчү этабында анан арак таптакыр арам деген тыюу өкүм түшкөндөн кийин анан сахабалардын бардыгы ыйман жагынан, ибадат жагынан, барт жагынан даяр болгондон кийин баары шалактатып, бай ичиле турган идиштерде турган арактардын баарын төккөн дейт. Анысары арак ичип тургандардын саны таптакыр кескин түрдө азайып, жогору жагынан баштап ылдый жагына чейин ыймандууларыбыздын сандары көбөйсө, өзүнөн өзү арак токтойт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мурунтан союз ажырап баштаганда, союз ажырагандан кийин баягында тонналап арак ташыган бир агалар менен бир жерде чогуу отуруп калдык. Ушул киши да айтып берди. Мурда мен тонналап сырттан алып келчү элем өзүм депчи. Анан кийин тоба кылып аз 5 маал намаз окудум. Ушун кийин мен да изилдедим. Азыркы учурда тонналап сырттан арак кирип аткан жери жок. Кадимкидей мындай эле таблеткалар болот экен. Ошол кишинин айтышы боюнча. Жанагы идиштеги же болбосо жанагындай арактын спирттери сактала турган идишке эле мындай таштап коет экен, сууга эле. Аны болду, мас кылуучу ичимдикке айланат деп. Ошонун зыяндуулугу, жана жасалган арактын таблеткалары эмне деген жаман ыплас отходдордон жасалаары жөнүндө бизге айтып берди. Ошон үчүн мурунку арактар буттан алса, азыркы арактар баштан анан жүрөктөн алып атат. Ошон үчүн далай жаштарыбыз, далай кишилерибиз азыркы арактын себеби менен, кедергиси менен эки дүйнөлүк бактылуулук жолунан адашып, туура эмес жолдорго барып атат деп аябай өкүнүп кейип отурат. Анысары Al-Khamru umlisim, arak günöөлөрдүн энеси. Al-Khamru miftahu kulli sharrin, arak аргандай көйгөйлөрдүн, проблемалардын, жамандыктардын ачкычы деп, жамандыктардын башаты деген мааниде пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадистери бар. Демек, Кудай буйруса, аракты тез арада токтотуу үчүн күнү түнү мээнет, күнү түнү бата тилектерди жасап турушубуз керек. Keyinki so'rov sünnet namazı içinden okuyu je sırtından okuyuva. Sünnet namaz albatta içinden kupiya oku bul vacip. Daim aytып kelebиz. İslam negizleri degen kitapты alып alsanız, namazın farzdan, vacipleri, sünnetler ana qaysı namaza jari okulat, qaysı namaza kupiya okulat. Ошол жерде дагы тереңирээк кенен айтылган. Keyinki so'rov Kur'an okuганды билбесе, кантип Kur'an хатым кылса болот орозо ичинде. Бүгүнкү күндө өтө жеңил болуп калды. Азыр шылтоо жок. Мен үйрөнө албайт экем, бир укканда мен сактай албай калам деген шылтоолор бүткөн. Азыр онлайн аркылуу алса да болот. WhatsApp аркылуу, Telegram аркылуу, дагы кандай интернет булактары бар. Ошол жагы аркылуу тапшырмаңызды аласыз. Бир жумада бир жолу жолугуп болсо дагы, же болбосо бир жумада 2 жолу, 3 жолу болсо дагы, же бир жумада 5 жолу аздан бир устат тандап алып, жора жолдошторду уюштуруп алып, ага энелерди, кээ бир бар үй бүлөсү менен сабак алгандар бар. Үй бүлөсүн чогулуп алып, бир устатты кармап алат, бир жумада бир жолу келет. Анан баягы төлөмдөрүн сүйлөшүп алып, мисалы, 1 ай, 1,5 ай дегенде Куранга кадимгидей кирип барасыз. Ал эми бир жумада 5 жолудан сабак ала турган болсоңуз, 2 жумада, 3 жумада Куранга терең кирип кетсе болот, Кудайдын буйругу менен. Тамганы эле жаттап түшсөңүз болду. Ошондой күч аракеттер менен эң негизги маселенин баары ыхлас. Шайтан айтат, айтылат, алымдар айтат. Шайтан бүт жол менен кирет, бир гана ыхластын дарбазасын гана ачып кире албайт деп. Ошондуктан дайым ыхлас деп бекем кармасак, Кудай үчүн ниет кылдым, эй жараткан Аллах, ушу Куранды үйрөнүүнү мага насип кыл, ушу Куранды кантип үйрөнүп алсам болот деп 2 рекет нафил намаздарды окуп, мынакей Рамазан айы бүгүн эртең кирип келе жатат, Кудай буйруса. 12-синде тарап окулат, 13-үндө орозо кармайбыз деп камынып турабыз. Албетте айдын көрүнүшүнө карата бир күн нары бери болушу мүмкүн. Бирок Кудай буйруса 13 орозо кармайбыз деп турабыз. Орозону кармаганда мисалы эртең 4:30, 4:40 да жап атпайбызбы? 5-тен саат 6-7-ге чейин тамгаларды жаттап окуп, үйрөнүп,
бат эле үйрөнүп кетсе болот. Бир жуманын ичинде Куранга чыгып алса болот Кудайдын буйругу менен. Болду, нар жакта дагы 3 жума убактыңыз бар. 3 жума убакыттын ичинде Куранды хатым кылып алсаңыз болот. Баягыда жай окуган каарларды коюп ошону ээрчип угуп, азырда интернетте чыгып калбадыбы? 5-дикке, 8-дикке, анан 11-дикке ылдамдыкка кое аласыз. Өтө жетишпей барсаңыз, жайракка кое аласыз. Өтө жетишип мындай күтө баштасаңыз, анда кичине ылдамдатып коебуз. Бүгүнкү күндө интернетти туура жагын пайдаланса болот ушинтип. Ошентип Куранды хатым кылып алсаңыз болот, Кудай буйрса. Кийинки суроо, устаз мени болуп койгон эле жакында. Анан чалсам мен ушундай бир бала менен сүйлөшөт элем, азыр да сүйлөшөмүн деп айткан. Ошого болду сени албаймын десем мен күнөөкөр болбоймунбу? Устаз ушул суроомо жооп берип коюңузчу. Бул жерде бала жөнүндө баратып, кыз жөнүндө баратып, бала жака өтүп кеткенде да суроо мындай туңгуч сыяктуу болуп калыптыр. Эң негизгиси кыз менен бала эгерде сөйкө салынып убадаланган болсо, анда турмуш жолуна чыгыш керек болот. Эгерде андай убада кылына элек болсо, Асаду Заужайн деген китепте келет. Эң негизгиси кызды бала толук кандуу жактырып бүтмөйүнчө бала менен кызды жолуктурган жакшы эмес деп. Себеби деген экөөнү жолуктургандан кийин бала мага жакпайт деп койсо, эртеңки күнү кыздын көңүлү сынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыз баланы кырк жерден тыюу дейт. Бул жерден аябуу мааниде камап алып эч жака чыгарбай, мындай чектеп эчтекени көрсөтпөй, үйдө камап отуруп чоңойткула деген мааниде эмес. Тескерисинче бул жерде кызды аягыла, этияттагыла деген мааниде айтылган. Себеби дегенде мына мусулманчылыкта айтып атпайбы? Биринчи кимге жакшылык кыл десе, баласы келип сурап атса, энеңе деп анан төртүнчүсүнөн кийин атаңа деген. Мына ошондуктан мусулманчылыкта аял затын өйдө көтөрүп бийик карайт, этияттап, аяр мамиле кылыш керек. Бала сүрүштүрүп бүтүп, кыз мынабыз мага жакты, мындай билими бар экен, менин билимим мындай, экөөбүз ушул жана мүнөздөрүбүз төп келет экен. Мен чечтим, эгер макул десе мен ушул кызды алам деп анан жуучуш баш керек. Ошондон кийин кыз менен баланы сүйлөштүрсө, эгер кыз макул болсо турмуштарын уланта берет, эгер кыз макул эмесмин десе дагы, бала албетте таарынат, капа болот, бирок баягы кыздын көңүлү сынгандай, баланын көңүлү сынбайт. Кудай буйрса анткени балдарга тандоо мүмкүнчүлүгү кенен. Ал эми кыздарга тандоо мүмкүнчүлүгү жок экен. Баланчанын баласы мага жагат, ошого мени сүйлөшүп бербейсиңер, барып жуучуп түшпөйсүңөр деп айтпайт экен да, мүмкүн эмес экен. Кийинки суроо, кара зиренин майын саткандар аябай көбөйдү. Таза деп Турциядан келген деп сатышат. Ошолордон алып ичсек болобу? Майдын таза экенин кантип билсек болот? Эми ошол соодагерлердин абирине коюлат дагы, ошол менен катар эле чын-чындай келгенде ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар, технологиясы бар. Лабораториядан көрүш керек. Такыр эле ушунчалык күмөн пайда болсо. Ошондуктан эң ишенимдүү, таза жерден алып келген соодагерлер бар, дасыккан, каныккан. Ошол соодагерлер менен сүйлөшүп, оригиналбы, тазабы деп ошолордон сурап, практикада өтүп жүргөн жерлерден алсаңыз, Кудай буйрса Аллах шифа берет. Мына тамак кысып, жөтөл басылбай аткандар чорный тиминден бир аз ичип коюп, албетте чеги менен. Кээ бир мисалы 10 күн ичип, калан 2-3 ай ичпей кой дейт. Себеби дегенде кээ бир дайым ичип алгандар бар экен, боор бөйрөктөрдү талкалатып алышы мүмкүн, күч келип. Анткени бул чорный тим күчтүү да бул. 10 күн ичип, 1-2 ай ичпей койсо, 10 күн ичип, 1-2 ай ичпей койсо, ушинтип этабы менен, эрежеси менен, жолу менен дарыланыш керек болот. Кийинки суроо, биздин мечит салынганына 4 жылдай болуп калды. Айылдын дамласы мечиттин кыбласы чыкпай калыптыр деп төшөктү кыблага буруп коет. Элдер келип, ниет туура болсо болду да деп төшөктү кайра кыблага мындай түзөп коюшат. Ушул дамла имамдыкка өтпөйт деп элдер менен пикир келишпестик болуп жатат. Эмне кылсак болот? Кеңири түшүндүрүп берип коюңузчу, рахмат. Негизи кайсы жердин имамы бар, ошол имамга баш ийиш керек. Ва атиуллаха ва атир расул ва улил амри минкум. Алла Таалага, анын элчисине, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга жана өзүңөрдүн араңардан чыккан башчыңарга баш ийгиле дейт. Демек ошого баш ий беришиңиздер керек. Бул бир жагы. Экинчи кеңешибиз, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде кыбла Каабанын өзүндө жашабаган, сыртта жашагандарга, бөлөк өлкөлөрдө жашагандар, бөлөк Каабанын айланасында эмес, бөлөк тараптарда жашаган элдер үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эмне деген? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фавалли вajhaka shatrul masjidil haram. Арам мечитке деген эмес. Харам мечит тарапка.
Kaaba tarapqa деген, Kaabaga деген емес, Kaaba tarapqa qarab namaz оқуға. Так өзің қарап оқу бұл шарт емес. Қыбла тарапқа қарап қалса болды. Ошондуктан эң негизи кыбла тарапка бурулуп турабы? Ошо түз бойдон окуй бериш керек. Сиздердин кыжалат болгонуңуздар баягы түз туруп, жамаат көбүрөөк батып калса деген ниетиңиздер болушу мүмкүн. Эгерде кыбла тарапта болгон болсо, ошо менен окуй бериш керек. Муну деле бак чырга айландырбай, акырын, даанышмандык менен, акылдуулук менен секин чечип алса болот буюрса. Кийинки сурообуз эжелер үйдө жалгыз окуганда намаз окуп бүтүп салам берип дуа кылгандан кийин эле бүтөбү же аятал курси зикир дагы кылыш керекпи же аларды жамаат менен кылабы? Албетте намаздан кийин субханалла деп 33 жолу, алхамдулилла деп 33 жолу, Аллаху акбар деп 33 жолу, жүзүнчүсүндө ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах деп ушул зикирди айта турган болсо, деңиздин көбүгүндөй майда чүйдө күнөөлөрүбүз көп болсо дагы Алла таала эмне болуп берет? Кечирип жиберет деген хадистер бар. Жалгыз окусаңыз дагы, жамаат менен окусаңыз дагы сөзсүз түрдө эгер сүннөткө болгон ыхласыңыз бекем болсо, муну аткарып коесуз. Бул бир. Ошол менен катар эле бул зикирлер намаздын тасбихаттар намаздын шарттарына кирбейт, намаздын важиптерине кирбейт. Болгону пайгамбарыбыз намаздан кийин аткарып кеткен сүннөт амалдарына. Убактыңыз кенен болсо, жалгыз окусаңыз, албетте зикир чалган керемет бул. Bir namaz менен экинчи намаз, үчүнчү намаз тагыраатына 5 мал намаз сайын зикир чала берсек, bir күндө 5 жолу эстейбиз. Калган убакыттардын арасында дагы Алла Тааланы эстеп жүрүш үчүн бул дагы чоң бир хикмат, чоң бир даанышмандык болуп берет экен бизге. Ошондуктан убактыңыз кенен болсо зикир чала бериңиз. Тескерисинче ар ким өзүнчө зикир чалып имам менен кошо, өзүбүз чалышыбыз керек кошо. Имам субханалла деп атат, биз да субханалла деп чалабыз. Алхамдулилла десе биз алхамдулилла деп чала беребиз. Болгону бул жакшы адат. Себеби намазга жан келгендер көп, билбегендер көп, ошолор аткарылышын чогуу билип калат. Себеби дагы бир хадис бар. Кимде ким мени жалгыз эстесе, мен аны жалгыз эстеймин. Кимде ким мени жамаат менен эсептесе, мен да силерди периштелер менен эстейм дейт. Анысары бизде ушул жакшы адат болуп калган. 5 мал намаздан кийин жамаат менен зикир чалабыз. Алла Таала бизди дагы периштелер менен эмне кылат экен? Эстейт. Мына ушул хикмат. Кийинки суроо, баланын башына анары болсо, анарбек деп коюш керекпи? Мен атын башкача койдум эле. Апам атын өзгөртпөсөң болбойт дейт. Эми атка жарашадан тагдыры өзгөрөт дейт. Эгерде байкап көрүңүз, аны ушул болбогон бир нерсе үчүн апаңыз менен, атаңыз менен келишпестик бир чоң назарынан калып калбаңыз да, бир сөз менен айтканда. Пайгамбар убагында бирөөнүн аты Кайгы болот. Анан пайгамбар келип сурайт. Ошо атыңды өзгөртүп койбойсуңбу десе, ат коюу темасына келет. Адабул атфал деген китепте. Анан атам менин атымды ушинтип Кайгы деп койгон, мен муну өзгөртө албайм дегенде, аны угуп турган киши айтат, ошол адам өмүр өткөнчө мен жашадым. Атын өзгөртпөй койгон киши аты Кайгы болгондуктан жашоосу бүт бары кайгы менен коштолду дейт. Көрүздөр, пайгамбар ошон үчүн атка жараша тагдыр өзгөрөт дегендей мааниде атыңды да өзгөрт деген ишаратты берсе, жанагы киши укпай койду. Эми ошондуктан жакшы аттарды койсок, Кудай буйрса жакшы болот. Эми практикада ошентип келген, жанагында Анар чыгып калса Анарбек деп койсок, Анары кетип калат экен деп. Кээ бир оорулар бар да негизи. Бир жыл, кээ бир оорулар бар 7 ай, кээ бир оорулар бар 7 күн, кээ бир оорулар бар 1 күн, кээ бир оорулар бар бир аз чыдап койсо өзү өтүп кетет. Кудай Таалам берген иммунитет, дене кубаты бат эле аны жеңип кетет. Ошол сыяктуу оорулар болуп калышы мүмкүн. Эң негизгиси балаңыздын ден соолугу үчүн жана ата-энеңиздин көңүлүндө ошол учурда кыйоо болбой, акырын бир даанышмандык жол менен маселени чечип алганга аракет кылыш керек. Кийинки суроо, мурутту кырса бидаат болот деп уктум. Анан эмне кылыш керек? Мурутту кыскартуу сүннөт негизи, алып койсо зыяны жок. Сен арам ишти кылдың, андай мындай деп айта албайбыз. Негизи мурутту кыскартуу сүннөт ва тамак ичкенде малын калбаш үчүн. Кийинки суроо, чача турган краска колго, тырмакка чачылып кетсе, даарат алса өтөбү, кетириш кыйын болуп атат. Билгендер жооп берип койгулачы. Негизи white spirit деген бар. Краска жукса ошо менен жууп кетиресиз.
Ошондо дагы ийизи калып кала бере турган болсо, анда албетте үстүнөн даарат алып намазыңызды окуй бересиз. Экинчи бир маселе, бир майлуу идишти кармадыңыз. Майлуу идишти кармагандан кийин же майды кармадыңыз, анан колдоруңуз май болуп калды. Самын таппай калдыңыз. Жуусаңыз кетпейт. Шархул Кая китебине келет. Колуңузду жуй бересиз, суу токтобойт да, үстүнөн жылмыш эле түшүп кала берет. Ошонун үстүнөн сууну жүргүзүп кое бересиз. Даарат өтө берет, намазыңызды окуй бересиз деп. Мына ошол сыяктуу намазыңызды окуй бересиз. White spirit менен кетирип коесуз. Эгер white spiritти таппай калсаңыз, намаз каза болуп кала турган коркунуч пайда болсо, токтоосуз дааратыңызды алып намазыңызды окуй бересиз. Ана качан white spirit жаным түрүндөгү бир кетиргичтерди таап алсаңыз, кетирип, андан намазыңызды кийинки намаздарга жаңыдан даарат алып намазыңызды окуй бересиз. Же болбосо ошол жерди гана жууп болсо, даарат сын элек болсо, кетиргенден кийин. Кийинки суроо, байыш үчүн бай адамдын баскан изи менен басыш керекпи? Кылган ишин кылыш керекпи? Ошондо бай болобу? Жооп берип коюңуздарчы. Өтө кызык суроо экен. Ооба, жатып ичер май таман болбо деген сөз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: намаздан бошогондон кийин жер бетине көз чаптырып кыдыргыла, ырыскыңарды издегиле деген аят бар. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын бекемдеген хадиси бар. Алла Таала пенделеринин ичинен 6 саны аман бош жаткан пендесин жек көрөт деп. Тагыраак айтканда майтаман жатып ичерлер бар го, ошондон Кудай сактасын. Аракет бизден, натыйжа Кудайдан дейбиз. Ошондуктан биз ырыскыны сөзсүз түрдө изденебиз, Алла бергенин алып кайтабыз дегендей. Ошондуктан байларды туура деген мааниси иште деген. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам да хадиси бар. Эки нерсеге кызганып, эмне үчүн мындай аларда болбосун деген мааниде эмес. Мен да ушуларды ойлоп иш кылсам болбойбу деп. Эки нерсеге. Эмне үчүн баланча окумуштуудай, аалымдай, илимпоздой, илимдүү болуп, мен дагы шакирт чыгара албайм, илимдүүлөрдү чыгара албайм. Кудайым, мага да ошондой илим берчи деп. Экинчиси, эмне үчүн баланча байдай болуп, ооз ачыруу, кайрымдуулук жана башка толтурат көптөгөн жакшылыктарды жасайт. Эмне үчүн мен да ошентип жакшылык кыла албайм? Кудайым, мага да ишиме береке бер. Мен да ишкер болоюн, содагер болоюн, бай болоюн. Бейбечараларга, кыйналган үй-бүлөлөргө, үйлөнө албай аткан балдарды, турмушка чыга албай аткан кыздарды шарты болбойчу. Ошолорду мен үйлөнүү тойлорун жана турмуш тиричилигине жол салып алышына мен салымымды кошушум керек деп Кудайдан жалбарып сурангыла деген хадистер бар. Мына ошол сыяктуу дайыма адам мээнет кылыш керек, натыйжаны Кудайга таштап коюш керек. Эң соңку суроо, уй, торпок, жана башка жаныбарлардын кыгына кол тийсе даарат бузулабы? Эчтеке болбойт. Кургап калган кыктар болсо эч нерсе болбойт. Эгерде кургак эмес, суюк болуп калса, байкабай кармабасаңыз, ошол жерди гана жууп коесуз, калган даарат сынбайт. Даарат сыныш үчүн ичтен сыртка чыгыш керек. Сырттан мондой жууп калган нерселерге эч качан даарат бузулбайт. Кийимиңизге тийип кетсе да, кийимди алмаштырып кое бересиз. Дааратыңыз бар да, жаңы бөлөк таза кийимди кийип алып, анан намазыңызды, ибадатыңызды уланта бересиз. Кудайым буйруса, кийинки суроо жооп көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.